Assalamualaikum, hurmatlı mekендаштар, hurmatlı dostlar. Жалал-Абад шаарындагы муктаждар комплекси, Акниет Аманат муктаждар комплексинин жалпыңыздарга жылуу салам айтабыз. Hurmatlı mekендаштар, бүгүн биздин Акниет Аманат муктаждар комплексинде өзгөчө коноктор бар. Бул конокторду сиздер менен бөлүшүү менен бирге эле сиздерге мен кайрылып кетем. Жүрүңүздөр, анда эмесе кирип көрөбүз. Чоң атага бүгүн кимдер келди? Урматтуу достор, урматтуу мекендаштар, Чоң атанын келгенине бүгүн эртең толук бир ай болот экен. Декабрдын 26-сында алып келгенбиз. Мына толук бир ай болду. Бүгүн январдын 25-и. Мына январдын 25-inde бизге Чоң атабызга Кудай буйруса bir özgöçö konoktор Атай Оштон келип кабар алып турат. Арды сиздер менен бөлүшөбүз. Мен орамалдарымды орамалсам сыпканда. Эшик ачып коербуз, жарыраак болот. Кандайсыздар? Амансыздарбы? Көчсүздарбы? Мен сиздерге азыр дагы айтпай видеого тартып атам. Себеби бар, эмне үчүн тартып атканым азыр мен жогоруда айтып өтөм. Урматтуу мекендаштар, урматтуу бир туугандар, бул бүгүн Оштон келген Чоң атабыздын Оштогу кыздары. Ошто бул эжелерибиз мен жогоруда айтып отурган карантин убакта ушул группа түзүлүп, WhatsApp группалар ачылып, анан ошол группага каалоочулар кошулуп, мына ошентип отуруп бул эжелерибиз өз ыктыяры менен ошол жерге кошулуп, Чоң атабызды тамак ашынан жана башкадан жада калса ар жума сайын баняга алып барып келип турган мына ушул эжелерибиз. Бул жакта көргөз койсоңуз болот. Бул жак чоңунан тааныштырсам, бул жак мен жанымда турган Айгүл эже. Кыйналбай келип алыңыздарбы? Жакшы, сонун. Аябай. Жан конушка алгачкы келип турасыздар, Кут болсун, ажыл той болсун. Машалла. Чоң ата сиздерди көрүп өтө өзгөчө сүйүнүп атат го? Алай капырам деп атат го? Бул жактагылар болсо тартпагыла деп атат. Тарта беребиз, албетте эмнеге тартпайбыз. Атай келгенден кийин. Бул жак биздин Элмира деген эжебиз, Айжан эжекебиз, Айжан эжебиз, Айгүл кичинекей эжекебиз, Мына бул эжелерибиз азыр тартыны уялып аткандыр, балким. Бирок Атай Оштон Чоң атадан зыярат кылып, мына момундай дасторконун көтөрүп келип, Чоң атанын дуасын алайлы деп Атай Оштон келип турушат. Урматтуу мекендаштар, мен буга чейин эле сиздерге кайрылышым керек эле. Жалал-Абад шаарындагы биздин мына ушундай мыкты эжелерибиздегидей эжелерди чогултуп дагы группа түзүп, Чоң атабыздан күнүнө бир маал кабар алып тура тургандагыдай, жылуу тамак менен кабар алып тура тургандагыдай бир группа түзсөм деген ниет кылган. Кудай буйруса биздин муктаждар комплексине келип, мына ушул Айгүл эжелерибиздей, Айжан эжебиздей, Элмира эжелерибиздей келип кабар алып, Чоң атабыздын дуасын алып турганы ниет кылайлы. Эгерде ыктыярчылар болгон болсо, өз ыктыяры менен мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, мына ушул эжелердей болуп, Чоң атабыздын дуасын алып турсаңыздар болот. Кандай экен? Чоң атабыздын жашообуз кандай экен? Кана айтыңыздар. Айттык эмне. Чоң атабыздын Кетпе деп атабыз. Каяка барасыз? Гаражда эмне бар деп атабыз. Бүт шарты, даже биздин да эмебиз мындай эмес деп атабыз. Аябай эме болуп атабыз. Бияка адамдар киргенде беттеги нурдан бек турсаңыз бизге күлгөндөй болот. Катышат. Тартат анан адамдар. Жакшы, баары жакшы эмеде. жакшы. Аллахым сага да ден соолук берсин, өмүр берсин. Абабызга дагы жакшы экен. Ысык экен агыздар. Сонун экен. Эң сонун. Эң негизгиси баягындай Чоң атабызга эң кыйынчылык аз бул жерде ушул жалгыздык эле кыйынчылык болуп турат. Onu da ayttık. Жалгыздык кыйынчылык болуп турат. Анан Кудай кааласа аз бул жерде калган коңшулар келген болсо, бири-бирине киришип, кабар алышып, ынтымакташып, бир зеригишпей кайрадан башка кирген инсандарды дагы бир өтө суктандырат. Себеби булар ынтымакташып бирге жашап, сонун бир көзөрмөндөр болсо керек деп ниет кылабыз. Мына ал ишке биз кирише баштадык. Мен азыр ошол иштердин үстүндө жүрөм. Кийинки уже муктаждарды кароонун үстүндө жүрөм. Кудай кааласа бизде комиссия түзүлгөн. Мына ошол комиссия негизинде туура келгенин, ыңгайлуусун, ушул жерге шарты туура келгенин албетте киргизип алабыз. Кудай кааласа иншалла. Жол кандай экен?
Жол жакшы экен. Жакшы элеби? Жакшы элем. Бер жерлер муз экен анан. Жалалаттын карында көрүп кетели деп атпайлыбы биз. Сонун элдин баары. Жалалатка алгачкы жолу келип атасызбы? Сиз? Эми келип атам да студенттик күндөрдөгү боюнча биз бери келдик. Чоң ата дагы биринчи жолу келиптир Жалалатка. Мурун эми жолдон нары бери өтүп жүргөм дейт, но биринчи жолу келиптир. Мына буйруса чоң ата Жалалат болуп калды. Эми ушул балким кыйналса кыйналып аткандыр, ошо кыйынчылыгы жалгыздык эми. Анан тамак ашынан да кыйналып турам. Анан бул жалгыздык деле эң бактылуу болуп атпайбы? Тамак ашынан дагы кыйналып турам деп атат, эми тамак ашынан билбейм, эмнеден колдон келишинче эле каралып атат. Эми мен актангандай болбойм. Кудайга шүгүр. Күнүнө жок дегенде бир мал, эки мал тамак кирип атат. Болгону баягы жалгыздык. Каарлык экен. Каарлык. Майла жок, мен чоң атага деле суранып атам, чоң ата, сизге күйгөн инсан мына бизчелик болот. Мына кече күнү туугандарыңыз, алыскы туугандарыңыз келди. Туугандарыңыз андай болсо, жаныңызга бир жаш баласын жөнөтсүн, сизди карашсын. Мен жолдо, белде, талада, түздө болуп калам, иш үстүнө жүрөм, дайым бул иш менен жүрө бербейм да. Кийинки иштерим дагы бар. Анан дайым бир убактымды көрө албайт экен. Ошон үчүн бир жанында караган инсан болсо жакшы болот эле деп ниет кылдым элем. Карай турганыңыздар барбы дедим. Чоңураак аялбы, жаш кызбы дедим. Эгерде карайтын ал десеңиздер, менен отказ кылбайт дедим. Мен уруксат бердим да чоң атага. Сизге көңүлүңүзгө жаккан, сизге ким карашам десе, эшик ачып келип, жаныңызда жашай берсин. Бирок жакшы эле экен, ушунчалык болот. Уруксат бердим, келип жашай берсин. Негизгиси эжеке мына чоң ата. Анан үчүн да кереги жок, ол келип карап, анда ошончо маселеси болот, турабыздар. Эми негизгиси эжеке мына азыр үйдө суу чыгат, ысык суу, муздак суу биринчиден. Свет бар, телевизор бар, холодильник бар, үй жылуу негизгиси. Бүгүнкү эшикте азыр сыртта -10 болуп турган маалда үйдүн ичи мына жыпжылуу. Куртка менен ысыйсың. Анан эле ушул үйдүн эле мына ичкери жагына кирсең санузел. Сыртка чыкпайт туалет, ушатам десе. Мына ушул жерде. Анан болгону баягы жалгыз бул жерде баягы зеригип эле калбаса, а то условия Бу жерде зерикпейт, болгону эле береке жок болот. Атак деме, жалгыз эмес. Береке эмне? Береке кафе. Береке жок болуп атат. Береке кафедеги кыздар жок болуп атат. Береке кафедеги келиндер. Эжелер жок болуп атат. Болду, мен чоң ата. Мына кече бул эжелер менен сүйлөшүп атайын суранып келип кетиңиздер деп, мына булар да өздөрү ниет кылып турган экен, келип кетишти. Эми кийинкисинде ушул Береке кафедеги эжелердин баардыгын уюштуруп, мен жол акысын да төлөп берип, бир күнү жерге уюштурам. Алдыңызга алар дагы келтиребиз, Кудай кааласа, иншалла. Өзүчө менде Жок, эми мындай экинчи шаарга келип калыш деле кыйын да. Тим более кара адамга. Убакыт келсе бул күндөрдө эле өткөн эле көнүп калат. Бул жерде эле гаражындай болуп калат да, жакшы көрүнгөн. бирок эми аябай убакыт керек да. бир күнү сага сүйлөгөндө жанында таяк болсо сала бере тургандай болуп жана ютубту көрөм деле келбей калды. Бүгүн жакшынакай болду бетиндеги. Неме мен дагы кеңири убактым болгондо чоң атаны салып алып, нары бери айландырып, неме кылып турам. Балдарга деле дайындап берем. Бүгүн бир жерге алып барам деп аткам. Сиздер келериңиздер деме кылып, анан кайра бүгүн отказ кылдым. Эртең бир жакшы бир жерге алып барам, чоң атаны бир экскурсия кылам Жалалатта, Кудай кааласа, иншалла. Мен бул жерде болсом эле дайым күндө келип, жанында отуруп, сүйлөшүп отуруп эле кабар алганга аракет кылам, иншалла. Негизгиси баягындай эли журтубуздагы кыжалат болбош керек. Бул нерсе баягы бизге дагы коңгуроо болду. Эртең биздин дагы ата-энебиз мына ушул жашка келет. Мына ушул жашка келе элек жатканда деле мен ата-энеме мындай убактымды бөлө албайм. Негизгиси мына ата-эне каарыганда кандай болуп калат? Мына жаш бала сыяктуу болуп, эрке сыяктуу болуп, ушундай болуп калат. Эмне талап кылат? Мына көрүүчүлөр дагы өзүнөн мындай сабак алып атат. Негизгиси ушул нерсе менен баягындай биз билип алсак жакшы болот. Кийин ата-энебизге дагы эмне кылышыбыз керек экенин үйрөнүп билип алабыз, иншалла. Бизде ба гаражда мындай болуп калганда, мисалы үчүн кыздар сүйлөшүп, өзүчө мындай ыгына карап, секин, ушундай болуп калганбыз да. Айтып атпайбы, гараж эле жакшы эле деп атпайбы, мына жер Эми чоң ата баягындай да. Барчылык дүйнө жашоого кызыкпаган киши. Азыр чоң ата үчүн бул жашоо кызыксыз. Мисалы айтканда Көз Айыз Асылбектин үйү заңгырап заманбап болуп турат да.
Бирок ал бала үчүн ал заңдыраган заманбап үй да кызыксыз да, себеби көзү көрбөйт. Чоң ата деле бул баягындай дүйнөгө кызыкпаган инсан. Айтып атпайбы, мен бул жерде деле, гаражда деле күнүм өтө берген деп атпайбы? Мисалы да, анан бул киши мындай нерсеге бага кызыкпаган. Мындан дагы жогорку деңгээлде условияны берип койсоң деле, охо дейт турган таң калыштуу инсан эмес да. Болгон эле береке жетпейт да. Меде булар да канча сүйлөйт, сен да канча сүйлөйсүң, канча аламга жеткирсек дагычы береке кафеге барып келген издене сагынат ата. Ол берген дагы Берекени береке айтсаң табабыз. эле күлөр. Береке. Неге жакыныраак жерге ачып койгула бир Береке деп кафе ачып койсоң. Берекенин гана кадамдарын сагынат атаң. Деме, урматтуу мекендештер, Ошто ошол Жаңалай көчөсүнүн кире беришинде сол жакта Береке деген кафе бар эле. Мен дагы дайым Чоң атага бараларда ошо Берекенин тамагын алып алып келет элек. Чоң ата ошол Берекеге басып келип, тамак ичип кетчүлө. Анан ал жерде да ушул эжелерибиз бар, жакшы эжелерибиз бар. Ошол эжелердин колунан чайын ичип, тамагын ичип, жылуу сөзүн угуп, анча-мынчасына тийише калып, бурай калган ушу Чоң атабыз ошол күндөрдү балким сагынгандыр. Балким Берекеде көрүп аткан эжелерибиз болсо, мына Чоң атабыздын бүгүнкү күнүн көрүп турасыздар. Кудай кааласа сиздердин да ушул жерге келип, Чоң атанын кубанычын баягындай ырыскылаш болуп бөлүшкөн күндү да Кудайым насип этеттир иншалла. Биз ниет кылабыз, сиздерди дагы алып келгенге аракет кылабыз. Балким ниет кылсаңыздар, келип Чоң ата менен сүйлөшүп кетсеңиздер жакшы болот. Чындыгында эжебиз айткандай сагынып турат иншалла. Чоң ата, эжелерибиз үшө чыгабыз дейт го. Эми дуа берет окшойсуз. Кудай кааласа. Эжелерибизге эми бир жакшы дуа бериңиз эми. Жалпы эли журтка дуа бериңиз. Yüzem mana şöyle cerdeki ekemde. O benim işin ergiri var versin, hareketin ergiri hareket versin. Müslümanlar çektiğim 120 yaş. Yaşlı versin. Bardağınlarga. Ol yaş içinde oğlu tukav körmekle. Daima Dekem deli soğukta şayda ot yaşayla. Baldardı ile kızlardı verip toy tamaşasını görüp geldim deri kördüm çeti olup yaşayıverdiler. Kızır Aleyhisselam yaş versin. Allah Teala silerge baş versin. Жақшылық күндерін айтсын. Аллах бар, рахмат эжелер, Айгүл эже, Элмира эже. Эжем эфирден антип бекинбеңиздер, андай бул туура эмес көрүнүш, мындай кылганыңыздар. Сиздерге негизгиси рахмат, Айгүл эже, ушул сиңдилериңизди чогултуп алып, уюштуруп алып, келип Чоң атадан кабар алып турганыңыздар өтө чоң бир бүгүнкү күндө Чоң ата үчүн чоң кубаныч. Мына толук 1 ай болуптур. 1 ай мурун узаттыңыздар эле гараждан. Бүгүн канчасы? Бүгүн 25-и. Биз декабрдын 26-сына алып келгенбиз. Мына толук 1 ай болуптур. Мына 1 айдан кийин ушул Чоң атабызды Кудай кааласа кайра көргөнү келип турасыздар. Иншалла кийинки күндөрү 1 ай эмес, 15 күн, 20 күндө эле келип каласыздар деп үмүт кылабыз, ниет кылабыз иншалла. Кудай кааласа. Мына Чоң атабыз көрүп турганыңыздардай. Кудай кааласа негизгиси ден соолугу болуп турса эле калганы болот. Чоң дуктар калды. Чоң атагачы. Ушу Айгүл эже бир болсо сиздин келишиңиз эле жетпей турган чамасы. Кетпе деп атпайбы мен а. Кетпеyle koy desem ona bak. Кетем деп атабы? 1-2 күн кетирбей турушуңуз эле да Чоң ата. Жүрүң о, эмеге алып барып муз кептирип кайра салып беребиз десем күлүп атат. Машалла, рахмат. Алла разы болсун. Кен соолугуң болсун. Баардык кылган ишиң Алланын жолуна ушул жериңен ары дайым кут береке этпесин. Аман боло да кыздар. Кудайым ал жолубузду берип, эсен аман жетип алалы. Амин, Аллах бар. Рахмат сиздерге да. Ар бир кадамыңыздарга Аллах таалам чексиз, эсепсиз сооптор жазган болсун иншалла. Рахмат, Алла разы болсун.
Мынакей урматтуу мекендештер, Жалал Абад шаарында Ак Ниет Аманат муктаждар комплекси. Сиздер үчүн дагы эшик ачык. Келип Чоң Атага кабар алып, зыярат кылып кетсеңиздер албетте болот. Мынакей Чоң Ата кыздарын босогодон узатып, Жакшы отуруңуз. моминтеп калып атат мынакей. Эмди гүлүмүштө отуруңуз. Жакшылап Менен сүйлө дегенде гүлүп сүйлөңүз. Болсо биздин духу түшүп калат. Дуа бергенде. Кыздары Биз бала үйрөтүп атат. иштегенде дем менен иштешибиз керек да, казанды көйлөгөндө дагы. Чоң атам да ийишкенде бе? Жакшынакай экен эми биз деп алсак да батпайт да. Жакшы болбосо биз да ката болобуз. Мәселен жақсы құдайға шүкір. Койло койгуз анда. Болуптур, жакшы тамелебиң, э? Oldu жақсы бардылар. Машалла, рахмат. Алла разы болсын. Мынакей ушундай достор, туугандар. Караңыздарчы. Карысы бардын ырысы бар дейт. Чоң Атанын дуасын алганы келген инсандар мынакей. Соны болуп узатып отурушат. Албетте сиздер дагы келиңиздер. Мен WhatsApp группа ачам. WhatsApp группага кошом. Жалал Абадтагы жалпы келем деген инсандар үчүн эшикти ачам. Эшик ачык, негизи дайым эле. Жок дегенде очередтеп 20-лап, 10-доп, 30-дап инсандар, аялдар чогулган болсок, очеред менен кабарлашып, кабар алып турсак болот иншалла. Андыктан ниет кылыңыздар, келиңиздер. Мына ушундай 91 жаштагы ажы кишинин дуасын алып калайлы. Бул өмүр ансыз деле кыска. Мына ушундай иштерди көп жасап, артыбызда өзгөчө ийиздерди калтырып, жаштарга үлгү калтырып кетели иншалла. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Амен болсо эжелерибизди узатып коеюн. Жакшылыктарда көрүшкөнчө, мынакей Чоң Атабыз кайрадан үйүнө акырын кирип баратат. Тынч болуңуздар. Баарыңыздардан Алла разы болсун. Чоң Атанын жакшылыгына себепкер болгон, ушундай жылуу үйдө жашап калганына себепкер болгон, 8 үй билен үйлүү болушуна себепкер болгон ар бириңиздерге мен шунчалык ыраазычылыгымды билдирип атам. Чоң Атанын дуасын алып берип атам. Ажекелерибиздин дайым дуасын алып атабыз. Сиздер үчүн, ушулардын баардыгы сиздер үчүн. Негизгиси Аллах разы болсун. Анан атымды айтпай калды, же болбосо менин атымды айта албай калды деген капачылыктар болбосун. Бул жерге канчалаган инсандардын салымы болду, жардамы болду. Анын бардыгы биздин списогубузда, тетрадыбызда дагы бар. Негизгиси жүрөгүбүздө. Негизгиси эл көрбөсө, инсан көрбөсө, Аллах сөзсүз көрүп, жакшы жагына жазып турат иншалла. Дагы да ниет кылыңыздар, көп иштерге себепкер болууну бекем ниет кылыңыздар. Тынч болуңуздар. Ассаламу алейкум. Шашылыш элек. Ары берери